Бишкекте таза суунун кубу 8 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Учурда шаардык суу канал мэрияга бул боюнча сунуш даярдап жатат. Ал эми жергиликтүү эл буга нааразы болууда. Дилера Абдыкадырова баарыгер үй жумуштары менен алек. Таза суунун кымбаттарын угуп алып, ага нааразы болууда. Анткени алган пенсиясы араң 5000 сом болсо, коммуналдык төлөмдөргө 3-4 миң сомун сарптайт. Эми муздак суудагы кымбаттаса кантип төлөйм деп турган чагы. Муздак сууду көтөргөнгө каршымын. Азыркы жашоо Кыргызстанда өтө жакшы эмес да. Көрүп атасың, жумуш жок, жаштар бүт жумуш иштеп ар жакка кетип атат. Пенсия аз, айлык акылар аз. Ошого мен каршымын. Жалпы Бишкек шаары боюнча 232 миң абонент болсо, анын 580-и бюджеттик, 1000ден ашыгы коммерциялык мекемелер, ал эми 223 миңи жеке үйлөр. Көп кабаттуу үйдөн тартып жер үйлөргө чейин тейлешет, жаңы конуштар дагы кирет. Бирок суунун төлөмү 3 башка тариф менен. Жөнөкөй абоненттер 1 куб сууга 5 сом 38 тыйындан, бюджеттик мекемелер 7 сом 15 тыйындан, өндүрүш ишканалар болсо 9 сом 38 тыйындан төлөшөт. Бул жер суу сордуруп чыгара турган насостук станция. Жер алдынан 300 метр тереңдиктен түтүктөр менен суу чыгарылат. На территории водозабора находится 8 артезианских скважин. Бул жерден таптагы сууну сордуруп чыгабыз. Артезиан суу атайын чыпкадан өткөрүп кошумча тазалайбыз. Болбосо жер алдынан чыккан мөлтүр суу менен шаардыктарды камсыздайбыз. Мындай моторлор болсо соруп чыгарат. Саатына 100 куб суу чыгат. В резервуар. Бишкекте таза суу менен камсыздаган 300 скважина бар. Андан тышкары бир топ насостор күндүр түндөр иштеп турат. Бардыгына тең электр энергиясы кетет. Түтүктөрдү жаңылоо, оңдоп түзөлөрдү кошкондо өздүк нарк 8 сом 10 тыйын болууда. Эми дал ушул баага көтөрүү сунушталууда. Антпесе өзүн актабай калууда дешет. Биздин Бишкек суу канал башкармагында азыркы күндө 1300 чакырым ар кандай диаметрде суу түтүктөрү бар биздин баланста. Ошону туура эксплуатациялап убагында баарын оңдоп бүтүрүш үчүн 2%-ын алмаштырып туруш керек. Ошондо жылына биз 26 километр суу түтүктөрүн алмаштырып турушубуз керек. Ошо финансылык кыйноолордун негизинде, жетишпейдик негизинде биз жылына ашып кетсе 5-6 километр суу түтүктөрүн алмаштырганга аргасыз болуп атабыз. Ал эми шаардык депутаттар болсо, бааны көтөрөрдөн мурда жакшылап эсептеп чыгыш керек дешет. Анткени таза сууну эсептеген эсептегичтер үйлөргө толук жеткен эмес. Ким канча төлөп жатканы белгисиз болуп, башаламандык жаралганын билдирүүдө. Как мы все знаем, у нас в Бишкеке люди живут в частном Сууну секторе, ар кимиси также ар кандай и баада жилом төлөйт. секторе, Биринде квартирах эсептегич бар, прописано экинчисинде 2 жок. человека, Булардын а живут баардыгын де-факто бирдиктүү по системага 5-10 киргизип, человек. эсептегичтер И в итоге менен толук камсыздап, платит 2 бүткөндөн кийин гана человека, таза а суунун остальные баасын 5, 6, көтөрүү 8 керекпи могут же не жокпу платить. маселени Поэтому я чечиш керек. считаю, что Азырынча бул демилгенин тагдыры белгисиз бойдон. Жалпы Бишкекте миллиондон ашык жаран жашайт деген бейрасмий маалыматтар бар. Улукбек Кутманбаев, Адлет Марсбеков, РТВ Медиа.